Аткарылып, ашыкча 3 миллиондон ашык сом чогулттук. Бүгүнкү маек Каржы министрлигинин алдындагы салык кызматынын Түп райондук бөлүмүнүн башчысы Маматкулов Кубатбек Алекович менен болмокчу. Кубатбек Алекович, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Алтындай убактыңызды бөлүп, 6 мүнөт болсо да бизге бөлүп бергениңиз үчүн ырахчылык билдирем. Рахмат. Албетте бүгүн алгачкы суроолордун бири салык кызматы үчүн өтүп кеткен 10 ай кандай өттү? Рахмат. Мамлекеттик салык кызматынын Түп району боюнча башкармалыгы ушул 2023 жылдын 10 айында берилген план тапшырманын 98,4% аткарылып, же болбосо 2,5 миллион кемирээк түшүп калды да. Мунун себеби бизде ушу Ак Булак айыл өкмөтүндө күрмөнтү транссервис ишканасы Кумтөрдүн убагында акча каражатын которбой алгандыгына байланыштуу ошо 98,4% аткарылып калды да. Бирок ошол эле убакта биздин былтыркы ушул 10 айга салыштырмалуу өсүү темпи 142,9% аткарылып, же болбосо былтыркыга салыштырмалуу 48 миллион 220 миң сомду ашыкча жыйнадык. Андан башка бизде ошо республикалык бюджет боюнча токтоло кетсек, былтыркы ушул 10 айга салыштырмалуу быйыл 204% өсүү темпин камсыз кылдык. Мындайча айтканда 2 эсе чогулттук деген сөз болот да. Ал эми жергиликтүү бюджет болсо 10 айда 103,5% аткарылып, ашыкча 3 миллиондон ашык сом чогулттук. Рахмат. Өзүңүз билгендей, күнүгө кездешип жүргөнүңүздөй эле Кыргызстанда санариптешүү доору башталып, ага өзгөчө басым жасалууда. Аны менен бирге кагазды же болбосо бюрократияны да кыскартуу аракеттери жүрүп жатат. Ага отурлай иш кагаздарын санарипке форматына өткүзүүдө жумушчу орундарга таасир эттиби? Санариптештирүү бул азыркы замандын өтө актуалдуу убагында ишке ашып келатат десек болот да. Кыргыз Республикасынын президентинин 2023 жылы 12 майындагы мамлекеттик башкаруу чөйрөсүнүн санариптик трансформациялоону мындан ары өнүктүрүү боюнча жарлыгы келген. Ошол жарлыктын негизинде биздин райондук салык кызматы көп иштерди аткардык десек болот да. Себеби мына азыр санарип боюнча айта кетсек, бизде азыр көпчүлүк ишкерлерибиз мына отчетту электрондук форматта берип калышты. Ошондой эле ар кандай справкаларды дагы электрондук түрдө бере баштадык. Эч кандай бир жерге салык кызматына келбей эле ошо электрондук форматта через интернет аркылуу өзүлөрүнүн жанагы пароль, логиндер аркылуу алып атышат да. Бул да аябай жарандарыбызга аябай өтө жеңилдик болду да. Андан башка буга чейин деле мына отчетторду айта кетсек, отчетторду дагы ушул электрондук түрдө берип атышат. Патентти болсо бул дагы электрондук түрдө алып атышат да. Бул ишкерлерге өтө жеңилдик берилди да, жеңил болуп атат да, мындайча айтканда. Андан башка азыр иш кагаздарын жүргүзүү боюнча мынакей азыр Infodocс менен эч кандай кагаздын да кереги жок. Электрондук түрдө эле бизге келет Infodocс аркылуу. Анан ошол эле убакта ошол интернет аркылуу кайра жообун берип коебуз да. Эч кандай кагаз жүгүртүү болбойт. Бир топ кагаздарыбыз да бизге эконом болуп калды да. Ошо санариптешүүдө баягы жумушчулар, же болбосо салык кызматкерлерин кээ бирде компьютердик илими же болбосо билими жетишсиз болуп калган учурларда. Туура айтасыз. Эми азыр бизде ишкерлерибиздин көпчүлүгү жанагы пенсия курагындагылар бар да, ошолорго өтө кыйын болуп атат. Анын үстүнө баягы алыскы биздин район баягы
алыскы райондордун биринин катарына киргенине байланыштуу интернет дагы кечирээк берилип, кээ бир жерлерде интернет да жок болуп атат да. Ошол себептен. Жалпысынан бул санариптешүү салык кызматкерлерине жумуштарына көп деле кыйынчылык жараткан жок. Жол болсо бирөөлөрдү кетирип, жол болсо бөлөк азыркы муундагы жаштардан алуу каралдыбы айрым учурларда? Бизде пенсия курагындагы кызматкерлер бар, бирок алар аракет кылып үйрөнүп өзүлөрү иштеп атат. Бизде андай баягы аны кетирип кайра жаш муундарды алганга биздин деле эмебиз жок. %100,5% аткарылып, ашыкча 3 миллиондон ашык сом чогулттук. ККМди орнотуп, чек бербей, же болбосо ККМди катып койгандай айыптарга алып келет. Касса аппараттары боюнча айта кетсек, биздин райондо 326 субъект баягы соода сатык менен алектенишет да. Ошонун ичинен бүгүнкү күнгө биз 300 субъектиге ККМ орнотулду. Ушул субъектилерди орнотуу боюнча башында ушу өзүңүздөр билесиңер, биздин райондо эле эмес, баш эле мамлекет Кыргызстан боюнча ушундай элдер нааразычылык туудурбадыбы? Ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан элге кеңири баягы инспектордор ар бир айыл өкмөткө барып, мындай чоң соода борборлоруна барып ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыр мына элибиз түшүнүп калды, баягы салыктык сабаттуулук деп ушу түшүнүп, өзүлөрү ошол ККМдин аркасынан канча эмне деген бизге баягы көмүскө экономиканы чыгарып, ошонун эсебинен бюджетибизде көп акча каражаты түштү да. Айта кетсек, мына ушу ККМ орнотуп, жанагы электрондук счет фактура деп атпайбызбы? Ошол боюнча дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүп, ошонун эсебинен бизде азыр былтыркыга салыштырмалуу бул сатуудан алган салык 8.931.000 көп чогултту, көп түштү да бюджетке. Анан ошол эле убакта бирдиктүү салыкка өтүүнүн негизинде 13.347.000 сом ушу биздин бюджетке түштү, былтыркыга салыштырмалуу. %100,5% аткарылып, ашыкча 3 миллиондон ашык сом чогулттук. Салыкты учурунда төлөбөй качып жүргөндөр менен бүгүнкү күндө салык кызматынын кандай куралдары бар? Бизде эми салык кодексинде бул 10 айдын ичинде ушу салык карызы бар жарандарга салык боюнча айта кетсек 337 жаранга 373.000 сом штраф салдык. Мунун баары толугу менен өндүрүлдү. Ал эми жанагы бизде азыр камсыздандыруу төгүмдөрү да биздин милдетибиз болуп калбадыбы? Алар боюнча дагы мына 150 жаранга штраф салынып, 150.000 сом өндүрүлдү 10 ай ичинде. Салык төлөөчүлөр маданияты, сабаттуулугу мурдага караганда жогоруладыбы жана ал үчүн окуулар, семинарлар өтүп турабы район жергесинде? Эң туура маселе да, эми бул салык төлөөчүлөрдүн бизде азыр элдин түшүнүгү жакшы болуп калды. Баягы мындан бир 5-6 жыл мурун болобу? Ушу ар бир инспектор баягы ар бир кожолукка кирип, подворный обход деп, ошо боюнча акча чогултушчу. 50 сомдон, 100 сомдон. Эми азыр мына президентибиздин эмгеги менен пенсиябыз көбөйүп атат, зарплаттар көбөйүп атат. Эми ошолордун баары каяктан келип атат? Ушу налогдун эсебинен келип атат да. Анан ушу элдерибиздин да баягы мындай түшүнүгү жакшы болуп, ушу бизге да жеңил болуп калды да. Өзүлөрү келип, мына жылдын башында келип, баардык салыктарын төлөп, татынакай кылып, анан баягы эме деген сөз бар эмеспи? Плати налог беспокойно деп атпайбы? Баягы төлөп койсо өзүлөрүнө да жакшы да, 1 жыл тынчыраак отурушат да. Анан бул
сабатсыздыкты жою боюнча да мына мектептерде мына жыл сайын ар бир мектепке биздин кызматкерлер барып сабак өтүшөт салык боюнчачы. Андан башка ишкерлерге мына семинарларды өткөрүп атабыз буюрса. Мына жакында да өткөрдүк, эми дагы өткөрөбүз. Жанагы айта кетсек, бизде акция жүрүп атпайбы? Лотерея ойноп. Чек талап кылып бай утуп ал деп өзүңүз билесиздер да. Мына былтыртан бери башталды. Мына биздин районубузда 9 жараныбыз утуп алды. Смартфон, ноутбук, дагы жана бир топ жакшы байгелерди утуп алды да. Бул эми ушул элибизге айта кетсем, ушу элибиздин бизге берген пайдасы эмне десек болот? Булар ар бир соода түйүндөрүнө барганда ушу чек талап кылып койсо эле, ошо бизге ошо жардам болот эле да. Себеби ошо чек талап кылганда ошол ар бир чек төлөгөн сайын биздин базага түшүп турат да. Ким канча соода кылып атат, ошонун баары, ошонун эсебинен налог бизге да түшүп атат да, ошондой. Салыгыбыз көбөйүп атат да. Аткарылып, ашыкча 3 миллиондон ашык сом чогулттук. Лотереяны өткөрүү учурунда анын таасири азыр салык кызматынын жалпы көрсөткүчтөрүндө билинип турабы? Эң туура мына жана жогоруда да айтып кетпедимби? Ушул боюнча мына бизде былтыркыга салыштырмалуу ушул сатуудан алып салыктан 9 миллиондон ашык акча былтыркыга салыштырмалуу түштү да. Андан башка жанагы электрондук счет фактура деп атпайбызбы? Алар боюнча дагы түшүндүрүштөр жүрүп атат. Биз ошол электрондук счет фактураны эмне үчүн баягы талап кылып атабыз? Себеби Бишкекте негизинен ушу Бишкекте ошол жанагы өндүрүш тармагындагылар көп көмүрсүк экономикада иштечү да. Айтып атпайбыз 40%, 50%ке чейин бизде көмүрсүк экономика депчи. Ошол баягы мисалы миллионго товар чыгарып, счет фактура жазып, миллионго товар чыгарса, 500 миңге счет фактура жазбай коет да, ал көмүрсүк экономия болуп калат. 500-үнө налог төлөп атат. Анан биз баягы жарандардан талап кылганда айла жок, анан тиги берип атышат да ошо. Мисалы дүкөндөргө барганда, эгерде кардар чек талап кылып, бирок чек алганы менен ал иштебей же болбосо айрым учурларда базадан өтпөй калган аларды деген кандайдыр бир бузуу деп, укук бузуу деп эсептесе болобу? Эң туура. Мына азыр ушу быйыл эмки жылдан баштап мына счет фактурасы жок болсо штраф колдонулат да. Азыр пока 2 ай калды, 2 айга жакын түшүндүрүштөрүн жүрүп атабыз да. Онайда 103,5% аткарылып, ашыкча 3 миллиондон ашык сом чогулттук. Мурда мисалы мамлекеттик кызматтарга орношуу үчүн талаптар кыйла бөлөкчөрөөк болсо, мисалы совет доорун алсак, ал убактагы билимдин деңгээли, ал убактагы талаптардын шарттары да бөлөкчө эмес беле? Анан бүгүнкү учурда жаңы келип жаткан кадрлардын сабаттуулугу кандай болуп жатат жана тажрыйбада алар өзүн кандай көрсөтүүдө? Эми мен дагы ошо союздун кишисимин да, ошо союз убагында окудук. Мектепти бүткөндөн кийин университетке тапшырып, аякта окудук. Анан ал жерде эми чындыгында союз кезинде сапаты күчтүү болчу. Мамлекет өзү окутчу, анан сапаты да болуп, ошол эле окуп бүткөндөн кийин кадимкидей иш менен камсыз кылышчу да. Эми азыр болсо мына азыр деген конкурс деген бар.
резервке туруш керек. Аякта өзүнүн ар кандай талаптары бар. Жогорку билимди болуш керек, стажсы болуш керек. Бул жерде мындай коррупция да бир жоюлушуна бир эме болуп атат да, жоюлганда. %103,5% аткарылып, ашыкча 3 миллиондон ашык сом чогулттук. Мисалы резервке тургандар, алар бир жумуш орду пайда болгондо өзүлөрү тандап бир айыл аймакка бара алабы, же болбосо аларды советтоордагыдай өкмөт бөлүштүрүп береби? Мисалы деген ал жаран бир жерде окуп, анан резервке турду. Бүгүн эртең орун пайда болгондо аны ал жашап жаткан жерден эмес, бөлөк жака сунуштаса аларга шарт түзүлүп береби деген. Эми ал бул жерде азыр кадр маселесин биздин борбордук аппарат чечет да. Анан аякта эми конкурска өткөндөн кийин өзүнүн шартына жараша да, эми азырынча бизде андай шарт жок, чынын айткандачы. Үй жок, квартирада жашаса, эң негизгиси баягы жатакана болуш керек да. Анан үй жок болсо, анан зарплаты жетпесе, анан эмне кылат? Көпчүлүк ошо боюнча кетип калып атышат да. Анан баягы резервде турганда эми тияка бар, бияка бар деп айтпайт да. Кайсы жакта вакант болсо, мисалы райондо вакант болсо, райондон өткөн жараныбыз ошол жака эле кире берсе болот. Алтындай болгон 6 мүнөт болсо да убактыңызды бөлүп, Түп пресс үчүн маек куруп берген үчүн ыраазычылык билдирем. Жана биздин угармандар, көрөрмандар үчүн эркин микрофон. Эми урматтуу Түп районунун жарандары, жанагыда жогорудагыдай айтпадыкпыз, салыкты баягы өз убагында төлөп койсок, мынакей өзүңүздөр билесиздер, пенсия көбөйүп атат, зарплата көбөйүп атат. Анан эми бул жерде эми мына жер салыгына мына 3 жылга мораторий кылып койду. Аны бошотту. Эми калган налогторду деле мындай өз убагында төлөп койса, биздин баягы районубуз, жалпы эле республикабыздын баягы өнүгүшүнө чоң салым болот да. Ошон үчүн мен суранып кетет элем жарандарыбыздан. Салыкты өз убагында төлөп койсоңуздар деп мен суранып кетет элем. Силерге ден соолук каалайм, элибизге тынччылык болсун. Элкөбүз өнүп өсө берсин, жаштардын келечеги кең болсун. Эске салсак, Каржы министринин алдында Түп райондук салык кызматынын башчысы Маматкулов Кубатбек Алекович менен маек курдук. %103,5% аткарылып, ашыкча 3 миллиондон ашык сом чогулттук.